Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Ашкана сырлары менен тең бөлүшкөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Эмираев алып барам. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн дагы биз каарманыбыздын үйүнө келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Миссис 2018 сынагынын жеңүүчүсү ырчайым Айжамал Асылбекова. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиңер. Жалпы эле теле көрүүчүлөргө жакшы маанай каалайм. Бизден алыстабаңыздар, анткени бүгүн да эң сонун бир салаттын түрүн жана оңой жол менен жасалуучу бир салаттын түрүн сиздерге көрсөтүп берем. Жарашкан бизден бөлө топ жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз. Жазды күткөн сагынып, мен ошодум гүлгө, керитпеген бир чексиз, жырмалып үмүткө. Бүгүнкү наар көрсөтүүсүндө жасалуучу салаттын аты ошондо? Маанай көтөрүүчү салат деп койсок болот. Анткени мындай ачык маанай деп. Ачык маанай, ооба. Жакшы. Анда эмнелер керектелет? Ашкана сүйүүчүлөр сөзсүз түрдө бул рецептти жазып калат. Албетте, курамын айтып өтсөк, ошол кадимки эле күрүч, бизде ак күрүч бар го, ошол күрүчтү сууга бышырып алабыз. Сууга бышырылган тооктун этин сууга бышырып алдык. Консерваланган жүгөрү, бизге дагы керектелет жумуртка, ошондой эле майонез жана ошондой эле көк чөп, бадырыңдар бизге керектелет. Эң жөнөкөй, ардактуу көрүүчүлөр, бирок жасалыш жолун азыр программанын жүрүшүндө көрүп үйрөнөсүздөр. Биздин каарманыбыз сиздерге кандай жасалуу жолун сунуштайт, аны алып да ортоктош болобуз. Айжамал айым, анда мен сизге эмнеден жардам берейин, анан кантип турайбыз? Сиз могу тооктун этин турап берсеңиз, салонке кылып андай узун-узун кылып элечи. Мен башкаларын турайын, бадырыңды. Муну сууда бышырып алганбыз, бир аз туз себип, ооба, тузду сууга бышырып алганбыз, муздаттык. Кайсы убакытта ашканага киресиз? Азыр баягы сезон болгонуна байланыштуу азыраак кирип атам ашканагачы. Анан бош убактым болсо, курсагым ачкан убактарда кире берем да. Тамаша, ошол үйдө болсок, сөзсүз түрдө баягы айымдардын үйдө орду көбүнчө эле баягы убактысын өткөргөн жак эме болуп калат, ашкана болуп калат го. Ошол сыяктуу эле мен деле ашканада өткөрөм үйдө бош убактым болгондочу. Тамактар даярдап, үйдөгүлөрдү кубандырыш үчүн баягындай эме жасап. Коноктор келгенде кайсы тамагыңыз менен өзгөчө таң калтырасыз? Үйгө коноктор келгенде көбүнчөсү эле биз эми өзгөчөрөөк салат же болбосо кандайдыр бир даамдарды жасаганга аракет жасайбыз. Бирок тамак аштар боюнча баягы бизде сөзсүз түрдө биринчиде суюк тамак, экинчиде манты дегендей ошолорду эле жасайм, бирок бир аз составына, курамына башкача нерселерди кошуп, өзгөчө даамдуураак кылып. Мисалы, тиги жерден барып жеген элек, мындай эле болуп эле, мунуку жакшы болуптур деген сыяктуу кептерди угуп калам. Болушунча даамдуу тамак жасаганга аракет жасайм. Бардыгы баягы чын жүрөктөн жасалса, бул даамдуу болот экен да. Анан айрым учурларда азыр баягы телефонсуз жашоону элестетип ойм болуп калды го. Тамактанып атып да телефонду карап алаксып ушинтип жасаган тамак ал даамсыз болуп калат экен да, ошол нерсени байкадым мен. Болушунча тамак жасап жатканда телефонду өзүмдөн алысыраак башка комнатага коюп, анан тамак жасайм да. Анткени телефонго алаксып кээ бир учурда жакшы болбой калган учурлар болгон. Эгерде сиз телефон чалсаңыз, Айжамал албай койсоң да тамак жасап атат деп ойлоп карайсыз. Ооба.
албай калсаң эле кап болгондор бар го, эмнеге чалсам албайсың депчи. Ооба. Ошондой учурда мен тамак жасап аткан болом да. Жакшы шылтоо табылды. Урматтуу көрүүчүлөр, салатка тооктун, бутун этин кошкондо, анын сөзсүз түрдө терисин алып салынат. Себеби териси пайдалуу эмес деп айтылат. Терисин жебей эле койгон жакшы. Анан калгандарын монтип четинен эле сурап кошсоңуз боло берет. Мен ойлойм, салатка канчалык эт көп кошулса ошончолук таандуу жакшы болот. Анан биз да өз негизи этти жакшы көрөбүз го. Ооба. Эттен дагы мен мисалы койдун эти же башка эттер бар го, ошолорго салыштырмалуу тооктун этин жакшы көрөм да. Ошон үчүн дагы бүгүнкү салатка тооктун этин тандадым. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бүгүнкү жасалып жаткан салат тоюмдуу салат десек да болот. Себептен эле бул жерде сууга бышкан күрүч бар экен. Бул жерде баары эле баягы сууга бышырылган, эч кандай курулган эмес тамактар. Мен азыр айтып өткөндөй эле биз баягы сууга бышкан тамак аштарга көбүрөөк басым жасайбыз деп атпаймынбы? Ошол сыяктуу эле салатты деле ушундайын тандадым. Анткени сууга бышырылган нерселер курулганга караганда пайдалуураак. Курулганда көбүнчө витаминдер өлүп калат деп коет, ичинде берүүчү. Ошон үчүн мен ушул нерсени тандадым. Сиздерге да сунуштайм. Мына өзүңүздөр көргөндөй туура бүттүк. Эми болсо эмне кылабыз? Эми жумуртка калды да, жумуртканы турушубуз. Балким сиз жайгаштыра бересиз. Айжамал, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөк, чыгармачылыгында эмне кетти? Чыгармачылык инсан негизи эле изденүүнүн үстүндө болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле изденип, кандай жаңылык киргизсем болот, кандай өзгөчөлүктү алып келсем болот деп изденип аткан кезибиз. Анан азырынча ошол изденип, жакшы жаңы клиптер менен элибизге өзүңдүн жүзүңдү таанытуу максатында аракет кылып жатам. Ошондой эле азыр баягы Актөөнүн карды жарылып, күз мезгилинде бизде айрыкча Ош шаарында тойлор көп болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле тойлор болуп эле азыр кыргыз элибиздин жакшылыгына кызмат кылып, андан сырткары жумуш, бир аз туз, көп деле эмес. Анткени биз майонез кылабыз, майонездин составынын курамында да туз болот эмеспи? Ооба. Анан бул эттен кичине сөйлөйбүз. Бул майонездин үстүнө бадырыңдан коюп чыгабыз. Бардыгын көкчөктөрдү кол менен эле үзүп коебуз. Бычак менен кесилгенде дагы айтып калат го бир нерсенин даамы кесилип кетет депчи. Ооба. Ошондуктан кол менен жасалган нерсе баары бир даамдуураак болот. Анан жумуртка. Аябай баягы калориясы күчтүү нерселер коюлду бул жерге. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде мен жүгөрү, консерваланган жүгөрүнү тандап алдым. Негизи бунун ордуна анар же кандайдыр бир ушундай дандуу баягы өзүңүздөргө жаккан нерсени тандап үстүнө сепсеңиздер болот. Мен сары түстү жактыргандыктан ошол сары жүгөрүнү тандап алдым. Азыр үстүн ошол жүгөрү менен жаап чыгабыз. Бардыгын толук.
Айжамал ашканада ырдап иш кылган жакшы көрөсүң? Ооба, ырдап иш кылганды жакшы көрөм. Анан көбүнчөсү ошо музыкаларды коюп алам дагы, ошонун коштосунда ырдап, бийлеп, кээ учурларда ошондой болуп калат. Ырдап иш кылыңыз, мен бийлеп турайын. Кайсыларды ырдайсыз? Анда мен азыр эме көбүнчө баягы эме кылам да, адамдарды мындай эмеге чакырыш үчүнчү, ошон үчүн жүрөктү жүрөк тандасын деген баягы эски ыр бар да, ошону ырдаганча иш кылайын. Кайгыны ойго илбели, карылык эмне билбели, канаке жаштар эмесең ай, калкылдап эркин билели. Кылчакта булам түймөнүп, кызарба курбум сүрдөнүп, кел кошул биздин катарга, кетесиң кийин үйрөнүп. На-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-на-най, на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-най-най, на-на-на-на-най. Бул ыр менен эми баягы кайгыны ойго илбей, кайгапан билбей, мындай күлүп жашайлы деген максатта ушул ырдарды. Күлүп тамак жасайлы. Бүтөйүн деп калдыкпы? Бүтө. Ооба, бүтө эле калдык. Могу ошо жыш эме тизип алдык да. Бүтүн эле сөйлөп коебуз. Могу кичине бир аз тегиз болбогонго байланыштуу банда түшүп кетти. Азыр тизип алдык, эми кылсак болот. Эми сөйлөсөк болот да. Бул жактарына түшүп турганда өзүнчө кооз көрүнүп десек болот да. Чачырап де. Мен бул жерде өзүмдүн Атай фирменный билим бар. Ошону жазап койдум. Негизи мен бир аз көрүп берсин деп. Ооба. Бул да болсо көрүп Бир берет. бурчуна койсомбу, Могу бурчуна коюм. Ошол жерге койсоң болот. Буга жалбырак чачырат. Анан эме негизи моунун чекелеринечи укропторду моундай тизишибиз керек да, жашыл кылып, ошо узун кылып эле. Өзү баягы бадырыңды дагы эме кылса болот эле. Шакекче тоголок кылып туруп могу жерлерге тизейин дегем да негизи. Анан азыр модун кичине берип койсок кандай болот деп. Акей биздин салатыбыз дагы. Ошондо эмне формасы болду? Бул баягы эме да. Аттын такасы. Аттын такасы деп коет. Бул нерсени баягы көпчүлүк үйлөрдө дагы ырымдап илип коюшат го, жакшы болот деп. Ошол сыяктуу эле мен ошол форманы тандап алдым. Эми ар кандай форманы кылса болот. Жүрөкчө дегенде. Жакшы болсун, бардыгы жалпы эле кыргыз элинде баарыбызда жакшы нерселер болсун деген максатта ушул аттын ат адамдын канаты, ат адамдын досу дейт, мындай эми. Ошол сыяктуу эле ушул форманы тандап алдым. Окшоштурганга аракет жасадым, бирок өзүңүздөр көрүп болосуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин көптөн күткөн убакыт келди. Айжамал Асылбекова жакшынакай көрүнүштөгү кооз салатты жасады. Эми болсо даамын кандай экенин азыр татып көрөбүз. Келиңиз. Алгач сиз татып көрүңүзчү. Телекөрүүчүлөрдүн көзөмөлүндө, биздин көзөмөлдө жасаган салат кандай болуп тур экен? Келиңиз биз кылда. Өзүңүзгө жактыбы? Албетте өзүмкүн өзүм мактабасам, мактап айтып коюшмун да. Тамаша. Жакшы. Бирок негизинен даамдуу. Бул жерде күрүч жана ошондой эле тооктун эти бири-бирине айкалышып өзгөчө даамдуу экен. Бул мага жакты. Денсаулыкка да пайдалуу, жеңил жана бат даярдалчу, анан жана ошондой эле өзүбүздө бар азык-түлүктөр болгондуктан баарыңыздарга сунуштайбыз ушундай салат жасап жеңиңиздер. Сизге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, бизди конокко чакырып,
жакшы бир салаттын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма ырдап эле эл кызматында жүрө бериңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди ушинтип баягы бир эле ырчылык өнөрүбүздү көрүп жүрсө мисалы элдер, азыр ушинтип ашканада да кандай даамдарды жасай алат, ашканада кандай айым болду экен деп кызыккандар үчүн бул жакшы жооп болду десем болот. Ушинтип элдер менен телекөпүрө аркылуу бизди байланыштырып, ушинтип көрсөтүп турганыңыздарга чоң рахмат. ЛТР телеканалына чоң ийгиликтерди каалайм. Ар дайым элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жакшы телеканалдардан, ошонун арасында ушул Наар берүүсү жалпы эле кыргыз элиме телекөрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулаган жакшы берүүлөрдөн болуп жүрө берсин деп айтып өтөм. Тамагыңыздар даамдуу болсун, келиңиздер, биздин даамдардан татыңыздар. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдырып, баатсак аятпайт коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.